Контрабандаға жол ачкан чек арачы колго түштү. УКМК тарабынан Лейлек районунун эски Оочу айылында Максат чек ара заставасынын аскер кызматкери 30 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Ал контрабандалык жүктөрдү Тажикстан багыты боюнча өткөрүүгө көмөктөшүп турганы аныкталды. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 342-беренеси пара алуу боюнча иш козголуп, тергөө уланууда. Эме кылат. Ордонораак саң болбойбу? Өзүм жалгыз. Өзүң жалгыз эмессиң, а? Бүгүн чыгасың? Бүгүн чыгам. Канчага? Түндөдөн саат 8-9 айтсам болобу? Саат канча экени точно. Боло берет. Не болду арбада? Даяр эле, сен немеби? Даярбы? Бер жака алып өттүңүздөрбү? Азыр өтүп атабыз эле. Сен эч жактасың, постасың? Эми жакындаганда чыгасаңыз. Болду.